Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү жана сүйүктүү катталуучулары. Мен азыр Ош шаарында энесин кутуктаган дагы бир мекендештерибиздин, эжелерибиздин, агаларыбыздын энесине болгон кубанычын, ал ыйык адамга арнаган сюрпризин сиздерге бөлүшкүм келип турат. Айтыкхан деген энебиз 64 жашка чыгып атыптыр. Ошол юбилейлик майрамын атайын Россиядан Гүлмира деген кызымага буйрукма бердиле. Албетте калган кыздары, балдары коштоп, колдоп, ушул күндү белгилөө ниетин алдыга коюшкан экен. Мен ушу менин долбоору аркылуу ушул Айтыкхан энебизди куттуктаганы кетип баратамын. Саналуу мүнөттөрдө мен ушул Айтыкхан энебиздин сүйүнүчүн сиздерге бөлүшөмүн. Жакшылап назар салып туруңуздар. Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрүм. Ол фонду көрдүңүздөрбү? Ол фонд бейиш да, бул Кыргызстандын бейиши деп коет мунучу. Мына ушундай бейиштин образындай аймакташып атканыма миң мерте ушунчалык сүйүнөм да. Мына ушул Ош шаарынын жакшы бир табигатынын койнунда бүгүн Айтыкхан деген 64 жашка чыккан энебиз өзүнүн туулган күнүн тосуп атат. Бул үчүн атайын Россиядан кыздары учуп келип, бул жакта балдары коштоп, өзүнүн ушул энесинин туулган күнүнүн урматына көңүлүн көтөргөн аракет кылып атышат. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Айтыкхан деген энебиздин кыздары болсуңар, э? Кыздарыбыз. Азыр энебиз билеби билбейби? Ушул программа келип атканын. Сюрприз кылып атабыз. Сюрприз кылып атасыз. Сиз канчанчы кыз болосуз? Мен 3-чү кыз болом. 3-чү кызы. Ушул Гүлмира, Гүлнара айтып кете берсеңиз, мен уже эзиме чыгып калды. Аябай көп экен да кыздарым. Ушул кимдин атынан кутталып атат бүгүнкү энебиз? Апам кыздары жана балдары, неберелери, келиндери куттуктап атат. Кыздары Гүлзат, Гүлнара, Гүлмира, Үмүтай, Самат, Сейитбек, келиндери Чынар, Мынара жана башка неберелери. Мен эми сиз деле унутуп калдыңыз уже. Канча адам экенин да, бирок негиз алып караганда ушул жалпы ушул балдар кыздарынын, неберелеринин, келиндеринин атынан бүгүн ушул энебизди куттуктайын деп турабыз. Өзгөчө мына урматтуу көрүүчүлөр, мен баса белгилеп айтып коеюн. Мына ушул Гүлмира деген кызы атайын Москвадан атайын учуп келип, ушул апасынын туулган күнүнүн урматына ушул чогушу менин программасы аркылуу мен да куттуктап калайын деп келип калды. Мына кече келдиңиз да, туурабы? Мен мага жеткен маалыматтар боюнча кече келдиңиз. Кана жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Айтыкхан энебиз ким? Айтыкхан энебиз бул жакта төрдүн көркүн чыгарып турган энебиз. Айтыкхан энебиздин ак дасторконуна келип калдык. Эне, кандайсыз? Тынч отурасызбы? Аман эсен? Чарчабай, оорубай, сыркабай дегендей. Бул менин программасы. Эне жалаң энелерди куттуктайбыз, энелердин көңүлүн көтөрөбүз дегенди. Мына ушул мен бир 2-3 кызыңыздын гана аттары эзимде турат. Азыр ушул Гүлмира, Гүлнара, Гүлзат беле? Гүлзат жана башка азыр айтты эми. Бардыгынча ушул өзгөчө ушул Москвада жүргөн Гүлмира кызыңыз биринчи болуп ушул программасына кат жазып, ушул балдар кыздарыңыздын атынан, келиндериңиздин атынан ушул апамы 64 жашка чыккан юбилейлик майрамда бул эми. Ушул салтанаттуу мааракесин ушу менин программасы аркылуу билдирип коеюн дедим эле. Өзгөчө бир сюрприз жасайын дедим эле деп тилек кылышты эле. Ошол ушул секундтарда ишке ашып отурат эне. Энебиздин гүлүн берип койсоңуздар, гүлүн, жоолугун жана башка белектер болсо тапшырып коелу, андан кийин маекти булайлы. Кана. Эже, сиз кимиз болосуз эже?
Мен эң чоң кызы болом. Ең чоң кыз болосузбу? Ең биринчи бакыт тартуулаган, Ең биринчи сүйүнүч тартуулаган. Айта бериңиз. Майрамыңыз менен өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушундай жакшылыктардын ээси болуп жүрөрүң. Жакшы күндөр болсун. Алтын башыңыз аман болсун, апа. Рахмат. Биздин төрүбүздүн көркү болуң. Энеңиз толкунданып көзүнөн жаш чыгып кетти, бул кубанычтын көз жашы. Рахмат. Мына ушул Москвадан атайын учуп келген кызы. Гүлмир эже, бүгүн сиз үчүн кандай күн? Мен үчүн бүгүн эң бактылуу күндүн бири. Ушул апам бизди жарык дүйнөгө алып келген. Атама өтө ыраазыбыз. Ушул жашка алып келип, бизди ушул жарык дүйнөнү көрсөткөн үчүн. Ушул апамды неберелери, келиндери баардыгы куттуктайбыз апамды. Тууган күнүңүз менен, апа. Эне ушул 64 жашка чыккан туулган күндү ушундай менин энем долбоор аркылуу тозом деп ойлодуңуз беле? Эч ким айтты айтпады беле? Жок, эч ким айтпады. Эч ким айткан жокпу? Азыркы мүнөттөргө чейин эч ким айткан жокпу? Эч кимибиз айткан жокпуз. Сюрприз кылып күтүп отурганбыз ушул сааттарды. Рахмат келип бергениңизге сизге дагы. Рахмат. Балдарыңыздын Эне толкундан отасыз беле? Мени кимди ойлодуңуз келгенде эле? Чочуп кеттиңби? Чочуп кеттиңизби? Чочуп бала келатат го деп эле. Ушулдарман деймиз эмди сен ушулдар деле жок эле. Ооба. Рахмат балам сага. Сен да өмүрүң узун болсун, ден соолугуң жакшы болсун, бала чагаң жакшы күндөрүн көр. Ушундай жакшы программаны алып барганыңа рахмат. Бизди сыйласаң, Кудайым сени сыйласын. Амин. Мен ушундай балдарыма дагы баардыгын өмүрү узун болсун, ден соолугу жакшы болсун. Балдарым да ушу бала чакалуу болуп, мага ошол сый-урматты көрүп жүрүшсүн. Тынч болсун балдарымын баардыгы. Айтканыңыз келсин Россияда эле. жүрүшөт, ушакта жүрүшөт. Рахмат баардык балдарыма. Аха. Энебизди куттуктай турган дагы бир топ адамдардын тизмеги турат. Келиңиздер. Мына чоң кызы гүлүн да тапшырып айындап атат. Гүлүңүздү да тапшырып койсоңуз. Бул гүлдү ушундай удобныйраак жерге коюп койсоңуздар боло берет. Ушу гүлдөй болуп жүрөрүң, апа. Неберелериңиздин жакшы күндөрүн көрүң. Эже канча убакыт көрбөй калсаңыз энеңизди сагынып каласыз. Ушундай Мен балбалактап сагынып каласыз. убактым болсо ушу күнүгө сүйлөшкүм келет, күнүгө көрүшкүм келет. Сиз кайсы жакта жашайсыз азыр? Мен Жапалакта жашайм. Жапалакта жашайсыз. Канча күндө бир кабар алып турасыз энебизден? Эми угузагы менен 2 күн же 3 күн. 2 күн 3 күн кабар албасаңыз кадимкидей уже бугуңуз толуп калат. Ооба. Эне деген башкача адам эже, эне деген өтө ыйык адам. Мынакей эжебиз дагы катарга тизилип өзүнүн тилектерин билдирген да. Сиз кимиз болосуз? Мен жегеме алсын оğlum. Бир тууган абысын, Ооба, жакын алсын. Бүгүн ушул энебиздин туулган күнү экен, өзүңүз куттуктай бересиз. Өздүк майрамыңыз куттуу болсун, өмүрүңүз узун болсун. Дайыма ушул уул кыздарыңыздын, неберелериңиздин той тамашасында дайыма төртүн көркү болуп жүрө бериң жеңе. Акам көрбөгөн күндө мына балдарыңыздан, кыздарыңыздан, неберелериңизден сиз көрүңүз. Өмүрүңүз узун болсун, көп жашаңыз, бактылуу карылык каалайм жеңе. Мынага мен неме, куругу. Подарканын улуусу дейт, куругу дейт, энебиз каалагандай кылып туруп өзү шириндиктерди. Мынакей бул жерде бир небереси келатат, уруп согуп энени куттуктайын деп. Мынакей. Кана эне сизди жакшы көрөм деп кой. Туган күнүңүз менен апа. Көп жакшы. Энени макул кой. Сиз кимиз болосуз эже? Мен эң кенже кыз болом. Эң кенже кыз болосузбу? Анда сизде көбүрөөк мындай жүк бар дегендей да, эми сизди эркелетип бактı, ушу эжелериңизге бербеген шириндиктерди берип бактı дегендей да. Сиз үчүн ушул биздин жаныбызда турган ыйык адам ким? Ыйык адам апам, бейишим апам, алтыным апам, жаным апам. Ар дайым барсак үйүбүздүн көрк апам. Ар дайым барсак сурап барабыз. Апа үйдөсүзбү деп барабыз. Пешинебизге бар болсун, бактыбызды көрсүн, неберелердин тоюн көрсүн. Ушу Эже, төрүбүздүн көркү болуп жүрсүн апа. эч жерге батпасаңыз дагы мына ушул адамдын жанына батасыз да. Бул факт. Башка эч жерге батпайсыз, толук кандуучу. Сиз 1000 балалуу чакал болуп эне болсоңуз дагы, келсеңиз ушул бала чакаңыз менен башка туугандарыңыз менен кошо батыра бере турган ушул ыйык адам. Апама, бейишибиз, ыйыгыбыз, апабыз бардыгыбыз ушунча балдарды чоңойтуп өстүрдү апам. Рахмат апабызга чоң ушунча тарбияны берди апам. Рахмат. Канакей, бул жерде дагы бир мырза ушкурат. Эң чоң баласы болосузбу? Эң жакшы көргөнүм апам. Барым болуп.
Akıl. Var balım köp çeşen. Da. Kantip sağınası ene degen siz için kim kantip? Ben Moskvadamın özüm. Moskvadasın mı? Günde bir vakt çalbasam toy boyman. Gününe bir vakt çalam. Yok degende. Uzağı bir günde şu çalbasam ben izlep kalam bayağı etkende. Var balım apa köp çeşen. Bizdin törüzdün görkü olun. Seyuzdun jakşılıklardı görüp жүрөйүн дайыма. Keç bolunuz. Rahmatına hurmatlı görüşler. Kızdan keyin uşuluğunu görgön. Dört kızım var Katar. 4 kızdan keyin Dagı iki uğul. kişinekey uğulum gelele hazır. Ömürlerin bersin. Şunday merimge tolturup bakıp koygun kesimdeki sizdi şunçak aylançıkta atatındaki. Rahmat. Kantip suyun üçün, kantip kuvan üçün, kantip sürprizin jetkirişti bilbeyt turat azırça. Жүрөктөрүндө көп сөздөр турат, айта албай турушат да. Энеке сиз ушинтип эле жаркырап, ушундай бир маанайыңыз жарык болуп турса, бул балдарыңыз бактылуу да кайсы жерде жүрбөсүн да. Москвада жүрүп, бир күн салбай койсом булуп калам деп, мына өзүңүздүн эң чоң балаңыз айтып атат да. Шүгүр Москвада да Гүлнара деген кызым бар. Эне жалпы канча балаңыз, канча небере, канча чебере болду экен, Кудай бурса болуп калат чебере. Небереңиз бар? 12 неберем бар. 4 кыз, 2 уулум бар. 12 неберем бар. Москвада Гүлнара деген кызым бар, Чынара деген келиним бар. Эне зайбай толкунданып атат. Өзүм баккан неберелериммен бир ушул. Эми куттуктап койбойсузбу? Туулган күнүңүз менен деп койбойсузбу? Ошо куттуктайбыз. Мынакей карабайсызбы? Неберелери. Кичинекейинен. Рахмат, мынакей. Энелерибизге даңк жана дөңк болот. Сиз кимсиз болосуз? Келиним болот. Келиниңизби? Эң кичинекей келиниңиз болсо, Кудай бурса, ушул ыйык адамды жүзгө оңой эле чыгарам деп сөз бересизби? Кандай сапаттары бар бул? Кайненде деген бар, мисалы апа деген бар. Сиз келдиңиз ушул үйгө кызмат кылып, канча жылдан бери бир тууган сүйүнүчтүн көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы. Жок, бул бардык кийинки мына YouTube көрүүчүлөр, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей өзүнүн кичинекей келини толкундангандыгынан жакшы сөздөрүн жүрөгүндө калтырып атат. Себеп дегенде мына ушул көрүнүштүн баары кийинкилер үчүн сабак болсун. Сиз кимсиз болосуз же? Неберesi болосузбу? Мына кичинекей уулумуку мына эң өзүм башкача алып көрүп багып отурам. Карабайсызбы? Периште. Сиз неберesi сүйлөп койбойсузбу? Болдубу? Макул. Кана кийинки кезектеги сүйлөөчүлөр барбы? Болбосо энебизден маек улантып берейинби? Эне, мына ушул канча балам бар дедиңиз жалпы? 6 балаңыз бар. 13 небере деп азырынакей тактап айтышып атат. Ушул неберенин саны Кудай буйрса бул баягы 13 деп айтылбайт да. Кудай буйрса көбөйүп кетет да. Мына бир жылдын кийинки жылы 14-15 болуп кетиши мүмкүн. Эми бул Алланын бергени, туурабы эне? Ушул 6 баланы эрежеге жеткирүүдө кандай эмгек кылдыңыз эне? Балдарым башкадан кем калбасын деп канча түндү, канча күндү бир жыргап өткөздүңүз, кээде ыйлап өткөргөн да күндөрүңүз болгондур, а? Мына ушул абышкаңыз экөөңүздөр ушул жашка келип ушунча баланы таап, мисалы. Абышкаңыз эми мына мен азыр уккан маалыматтарга караганда бул дүйнөдөн өтүп кеткен экен, бирок бейиштик болсун деп гана тилек кылабыз. Кур'ан окуп гана аракет кылабыз. Башка колдон эчтесе келбейт, а? Кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? Бул балдарымын жаш убагында сал кыйынчылыгыраак убагылар. Кыйналып бактык. Анан Кудайга шүгүр, балдары чоңойгондон кийин мынантип ояк биякта иштешип, жакшына болуп кыйнабай багып атат эми. Мурунчу колхоздун ишинде иштедим. Тамекисин кылдым, колхоздун пактасын кылдым. Ушул иштер болсо кылдым. Чалым шопур эле, шопурлук ишин кылып, ушинтип балдарын багып, балдары эми чоңоюп калганда өмүр кыска экен кете берди, орунун шылтоосу менен ооруп. Ушул экен, ушундай болуп күндөр өткөн бизде дагы. Бир кыйынчылык болду. Одан кийин жакшы жашоолор болду. Азыр Кудайга шүгүр десеңиз, а? Мына балдарыңыз сонун болуп чоңоюп, а? Сизди багып дегендей. Балдар азыр жакшы, Кудайга шүгүр, азыр Кудайга миң калла шүгүр дей турган заман болот. Заманыбыз деле жакшы, өзүбүз деле жакшы, Кудайга шүгүр. Токчулук, молчулук. Берирээк келсеңиздер балдар кыздар, жакыныраак келсеңиздер энебизгечи. Ошол энебизге ушул күнгө чейин мисалы улуу кыздан баштайлычы. Кандай сөздү мындай ачыктай албай жүрөсүз да, мисалы кантип сиз апаңызга жакшы көргөндүгүңүздү далилдейсиз. Мындай ушул сиздин ар бир сөзүңүз кийинкиге сабак болуп калсын. Апа
Мен сізді сыйлаймын. Әрдайым жақсы көрем, апа. Бақтыңызға бар болың. Şu baldarыңыздың, қыздарыңыздың жақсы күндерін көрің. Алтыным апам, бейшім апам, кечиресіз. Кетірген қаталарым үшін кечирин, апа. Балдарым, рахмат. Шынчағы сыйлап атасыңар, чоң рахмат. Шундай жақсы күндер дайым көріп жүре берейін, чоң өзімен. Төрүбүздө жүрүң, апа. Рахмат эже, рахмат мынакей кийинки агабыз мисалы ушул апам мен сизди сүйөм деп качан айттыңыз? Күндө эле айтам. Апага энеге канча сөздөр айтсаң дагы жетпейт го. Канча мактап айтсаң дагы жетпейт дейт. Энеге түбөлүк бул акыркы немеге кеткичен мактоо менен гана жарашат да энени. Сөз менен жеткириш Сөз менен жеткириш өтө кыйын кыйын. нерсе туурабы? Сиздин сөзүңүз мына ушул алыста жүрөсүздөр мисалы ушул апаңызга кандай бир ушунчалык бир башкаларда жок сөзүңүз бар? Айтчы дечи. Башкаларда жок сөзүм Алтын апам, Бейшим апам, жарыгым, үйдүн жарыгы, биздин үйүбүздүн жарыгы апам. Бул сөз жок. Өтө эмне деп айтышымды да билбей турам, азыр кубанганыман. Рахмат эже, мына ушул сиз алсын оолум дедиңиз да бир тууган. Эже сиз үчүн ким? Кайнеже же мындай жеңем аксакал жеңебиз, эми бир урууданбыз, жакынбыз. Сиздин төгүлчү кептериңиз да мисалы эжебизге. Туура айтасыз. Кантип эркелетесиз эжебизди? Жеңебизди кантип эркелетесиз? Яблоко жеңе дейбиз. Яблоко жеңе, мына урматтуу көрүштөр, яблоко жеңе. Жеңеми дайым урматтайбыз. Жеңемен дайыма эме сурап турабыз. Маслихат сурайбыз, жеңе мынаны кандай кылабыз, мынаны кандай кылсак болот деп. Той тамашаларда дайыма жеңемен маслихат сурап турабыз. Жакшы ойлорун, жакшы неме маслихатын берип турат жеңем. Ыраазыбыз. Ошондой адамдардын ушундай кайын сиңдилери, балдары бул дүйнөдө бактылуу десек 100% туура болот туурабы? Мынакей эң кичинекей кызым, мына сиз төгүлүңчү, мына эң кичинекей эркек кызы. Кантип апаңызды эркелетесиз, энебизди кантип эркелетесиз? Эми мүмкүн болушунча жакшы көргөнгө аракет кылабыз. Ичибиздеги немебизди эми айтыш кыйын. Сиздичи лампичкам, жаным, алтыным, берекем деп келди да ушул күнгө чейин мынакей. Ошентип эркелетип кеттик. Эми сиздер эркелетиш керексиздер да. Мына бир тууган аусыны яблоком дейт экен. Апам деп жакшы көрүшүбүз, чалып, ушинтип сүйлөшүп турабыз. Мүмкүн болушунча тез барышка аракет кылабыз. Пешинебизге бар болсун апам. Рахмат, мына урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы ушул мына бир туугандар тизилип турасыздар, эми башкалары дагы жумуштары менен ар жакта болуп калды. Азыр эми мисалы шартка байланыштуу бири талаада, Россияда жүрүшөт, бири дагы башка шаарларда жүрүшөт. Бирок ушул турган жамаат мисалы ушул энебизге арнап бир жакшынакай бир ырдап койсоңуздар. Жалпы хоромчу энебизди бир ушул сиздер ырдап турганда биз образын тартып алайлычы. Кандай таасирленет экен гана. Жалпы чогуу бир жакшынакай бир мен бул боюнча жана Гүлмира айымга эскерткем, ырдайт, башка кылат депчи. Эми бул жерде албетте элдер көп, бийлеген болбойт, жок дегенде ырдаш керек. Бүгүн энебиз үчүн кандай кылсаңыздар жарашат. Эч кимден тартынбаңыздар. Энебиз анткени күтүп турат, энебиз муюп угуп турат. Бул урматтуу айткан эже, эже дегенге сизге али эрте экен эне. Эне деп айтыштан тартынып турам, эже деп эле коюн. Себеп дегенде жап-жаш экенсиз, 64 жаш деп сизди эч ким ойлобойт. Чын-чынына келгенде, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да мага кошуласыздар. 64 жаштагы энебиздин ушунчалык жап-жаш сакталганынын себеби мына ушундай өзүнүн кан жанынан жаралган балдарынын жакшылыгы, ошол жакшылыктарынын жыйынтыгы. Кана баштадык. Ойлонбоңуздар. Энебиз үчүн апа сизди көйнөгүңүздөн тааныгам деген жакшылыктар бар. Ошону эстеп атам, бирок баштай элбей атам да. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде балдар ырдабаса анда сиз төт куплет ырдап коесуз, энебиз, эне. Бир жайыраак, эч ким укпайт эне. Баягы колхозда чөпкө чыккан, же болбосо учурларда бир ырдаган аябай бир балдардын балдары сыйлап бир дагы бир калбаса деген ырлар болчу эле го. Ошондой ырлардан жокпу? Ырлар бар азыр кой, мынандай көйнөгү менен начарраак.
Макул, эне просто көңүлүм балдарыма бир жагынан өтө жакшы болуп сүйүнүп турам, бир жагынан эжем өткөн жакында. Келбейм десем балдарым мынабай ушундай уюштуруп койгон экен, келдим эми. эне Анан дагы Кудай кааласа дагы мындай көп жол көбүн болот тоссок, Кудай буйрса. өрүм сенен айлансын. Би сенен айлансын деп кош койсоңуз, бир Кудай буйрса 70 жылдыңызда бир чимирлеп бийлеп бересиз, Кудай кааласа эне. Мына урматтуу көрүүчүлөр, айткан өзүнө сөз берди. 70 жылдыгында чимирлеп бийлеп алоолонуп бурдап берем деди. Кудай кааласа ушинтип бакылдап сүйлөп сиздин үйүңүзгө барабыз, Кудай буйрса эне. Барасың, Кудай кааласа үйгө чакырабыз онда. Эми эми ушул учурдан пайдаланып жалпы жаштарга мына ушу энесин сыйлаган балдар, кыздар бул биринчи маселе. Экинчи маселе мына өзүңүзгө белгилүү болгондой ошол энесинин энеси бар туруп, атасы бар туруп, бирок бакпаган, кор кылган адамдарга кандай кеңеш бересиз эне? Эми ошо ата энеси бар туруп, ата энесин кагып урушкан, сыйлабаган балдар эми Кудай сактасын, болбой эле койсун. Бирок олорго эми наалат да үлкөн. Анан мынатип энелерин сыйлап турса, тарбиялап турса, энесин карап турса, жакшынакай кылып, Кудай кааласа өздөрү да ушундай сый көрөт. Балдарынан көрөт, неберелеринен көрөт, Кудай кааласа. Жакшы күндөрдө сыйлаш керек ата энени. Ата эне бул дүйнөдө турбай, бир күн болсо бир күн кетет, таппай калат. Ошондой экен эми. Туура айтасыз эне. Энебиздин айткан сөзүндө эч бир береке бар да, берекеден башка эч нерсе жок. Себеп дегенде ата энени канчыгага байлап жүрө бербейт экенбиз. Ошон үчүн ар бириңиздер мына ушундай айткан энебиздей энеңиздер болсо куттуктаганга шашыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кана бул жака дагы бир небереси келип кошулду катарыбызга. Жакшы жүрөсүзбү десем. Жакшы улум, жакшысыңбы, өзүңө катасыңбы? Көп жашаң, бактылуу балыңыз менен. Кантип жакшы көрөсүз энебизди? Жакшы көрөбүз. Тайнеңиз болот да, тайнеңиз болот да. Бул жигитти да сиз бактыңызбы? Жок, бул кызымдыкы. Кызыңыздыкыбы? Бакпайм мен, ушу балдарын багам. Өзүнүн чоң энеси бар булардын. Себеп дегенде кыздарыңызды багып, бардыгына балдардан да экесе баягы мээримди берип койгонсуз да, ошон үчүн кыздардын балдары дагы, бирок балдардын балдары дагы энебиз үчүн бирдей. Урматтуу көрүүчүлөр, Москвадан кимиси чыгып атат? Күйөө баласы чыгып атат. Саламатсыздарбы? Менин жанымда эң улуу болгон, ыйык болгон Айтхан деген энебиз турат. 64 жашка чыгып. Бул бүгүн ушул энебиздин туулган күнү, юбилейлик байрам болуп атат. Ошону куттап келип калдык. Бул менин энем долбоору. Азыр сиздер ушул Москва шаарынан сагынычтуу саламаттарды жолдой бериңиздер. Учураша бериңиз. Кандайсың кызым? Жакшысыңбы, тынсыңбы? Бектир жакшы жүрөсүңбү? Ден соолугуң жакшыбы? Olsun apa, den sağlığınız için olsun. Rahmat baldarım, rahmat. Sizler de tınç bolgula, jakşı жүргүлө, оорубагыла. Ошол оорусун ооматын алып, эле келгиле садак болоюңдар. Кудайым эмне тилегиңерди берсе, тилегиңерди берсин. Бактылуу болгула экөөң тең арып, тең карыган, жакшы үй бүлөдөн болгула балдарым. Рахмат. Бул канчанчы кызыңыз? Бул экинчи кызым. Экинчи кызым аты бүйөөсү Шөкө. Рахмат, сиздерге аман болуңуздар. Тынч болгула, боттур балдар, бактылуу болгула, боттур. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Айткан энебиздин жанында дагы неберелери турат. Ушу неберелери бир сүйлөп койбойбу тиги кыз? Бул жерде үй бүлөлүк архив бул, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бул тарых болуп калат. Бул жөнөкөй тартым эмес. Келиңиз. Карындашым мынакей. Небереси болот экен. Энеңиз болобу, тайнеңиз болобу? Тайнеңиз болот да, мына куттуктап коюңуз эми. Тайне, мен сизди жакшы көрөм дейсизби? Тайне, мен сизди жакшы көрөм. Ömrünüz uzun olsun, bактылуу. Көп жашаң, 100гө чыгың. Жаштын тилегин берет. Кудай буйрса энебиз жөнүнө 100гө чыгат. Эң кичүү келини бир сүйлөп койбойсузбу эми? Бир аз кеткендир жана толкундан уларчы бир эми жаштынакай кылып. Себеп дегенде бир аз жана толкунданып кетти. Эже ушул өзүңүздүн жүрөктөн чыккан калуу тилегиңиз. Канча жыл болду келин болуп кызмат кылганыңызга? Келин эмес, бирок азыр кыз болуп калсаңыз керек. Бул энебиз үчүн, 4 жыл болду. Эмнелерди үйрөндүңүз? Келгенде эмнелерди билбечи элеңиз? Келгенде
Мен эч нерсени билбейт болчумун, баардыгын апам үйрөттү. Сиздин кайненеңиз, энеңиз эмес, апаңыз кандай адам? Апам жакшы адам. Карагылач урматтуу көрүүчүлөр, кайнене менен келиндин ортосунда көз жаш. Мынакей, мына ушундан өткөн бакыт барбы мына? Ар бириңиздерге сабак болсун, урматтуу келиндер. Урматтуу апалар, келиндериңиздерди ушундай тарбиялаңыздар. Айткан энебиздей келиндер тарбиялап койсоңуздар мойтуп турат. Рахмат сизге, рахмат. Аябай сонун болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде энебиз неберелери менен кыздары менен болгон алыста жүргөн балдары менен сүйлөшөт. Бул ким? Мынакей. Дагы өзүмдүн небере кызым. Буну да ушу кичине 2 жашарынан бактым. 2 жашарынан бактым. 2 жашарынан. Карабызбы, чоң кыз болуп калыптыр мынакей небереңиз дагы. 18ге чыкты. 18ге чыкты мынакей. Ана 16 жашка чейин өзүм бактым, анан 2 жыл болду эми ушу Россияга кетип ошол жакта жүрөм, мына куттуктап. Эмне суу жаман фескине. Кана. Баштай бериңиз. Куттуктay бериңиз. Бир аз башка бирөө чалып калды окшойт. Бул иштейт да, бир аз күтө туралы. Ооба, Москвада азыр эми албетте ал жерде эч бир адамдар бош эмес, э? Айткан эне, ушул учурдан пайдаланып, азыр жогоруда бир топ адамдар өздөрүнүн каалоо тилектерин билдирип кетишти. Ал адамдар жөн адам эмес, сиздин кан жаныңыздан жаралган балдар, кыздарыңыз албетте, неберелериңиз, келиндериңиз, сиңдилериңиз дегендей да. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушул жердеги балдарыңыз, чет жакта жүргөн балдарыңызга ушул бир жакшынакай бир батаңыз берип койсоңуз бир. Себеп дегенде сиздин батаңыз менен көгөргөн балдарыңыз сиздин батаңызды секунд сайын күтөт эне. Немесе балдарым, кыздарым, баардыгыңар өмүрүңөр узун болсун, ден соолугуңар жакшы болсун. Кудайым каерде жүрсө да Аллахым өзү колдосун, өзү жөлөсүн. Кандай жакшылыктарга, кандай ниетиңерге Кудайдан тилесиңер, Кудайым тилегиңерди берсин. Дайым бактылуу болгула. Мына кичинекей неберелерим, ушулар менен өмүрлөрү узун, ден соолуктары жакшы болсун. Ушулар да бактылуу болсун. Уул балдарым жакшы жерлерден үйлөнсүн, кыздарым жакшы жерге турмушка чыгарайлы. Ушул кыздарым, келиндерим силерге тынч болгула. Мени сыйласаң, Кудайым силерди сыйласын. Баардыгыңарга жакшы күндөрдөн ата кылсын. Ушундай жакшынакай дасторкон салсыңар, рахмат. Ушул дасторкон чеккесинде отургандарыңарга баардыгыңарга чоң рахмат. Ушул кыздарым да Кудайга шүгүр, күйөөлдарым бар. Ушул күйөөлдарым менен өмүрлөрү узун, ден соолугу жакшы болсун, бактылуу болсун. Россияда бир келиним бар, ушу келиним дагы ден соолугу жакшы болсун. Кудайга шүгүр, сен айткандай келин эмес кыз болуп калган онун дагы. Кудайга шүгүр, тынч, баардыгы жакшы жүргүлө, аман эсен болгула. Дайым Кудайым өзү колдосун. Амин. Амин. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин программасынын катышуучулары жана бүгүнкү каарман Айткан энебиздин батасын алдык. Айткан эне кандай таасирлендиңиз эне? Ушу жалпы энелердин тилеги менен ушул дүйнө кармалып турат деген сөзгө кандай карайсыз эне? Кудайга шүгүр, ушу энелер бар, аталар бар, ушу дүйнө баардыгы үчүн жарык болот экен. Ошолордун балдары бар, кыздары бар, Кудайым ошолорго жарык кылат экен. Ата-энеге бала керек экен, балага ата-эне керек экен. Ушундай жакшы жашоолор боло берет экен, ата-эне болсо, балдары болсо баардыгын. Ошон үчүн эч кимди ата-энесинен айырбасын, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей Айткан энебиздин жакшынакай батасынан кийин бир ойду айткыбыз келет. Мынакей азыр биздин ушул каарманыбыздын жанында өзүнүн берекелүү, мээримдүү балдары отурат. Мынакей мына ушулардын баардыгы сиздер үчүн сабак болсун. Урматтуу ата-энесине акарат келтиргендер, ата-энесине каяша айткандар, ата-энесин ушул жарык дүйнөдө ушул жакшы карабагандар, мындай тагыраагычы. Мына ушул тартым, ушул көрсөтүү сиздерге сабак болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин энем долбоорунун катталуучулары, эгерде сиздердин да ушул Айткан энебиздей сыяктуу бейиштин образында энеңиздер, атаңыздар болсо, анда эртең кеч болуп калат. Бүгүн дароо ойлонуп куттуктаганга шашыңыздар. Эми албетте менин энем долбоору аркылуу болбосо дагы, бирок барып 1 килограмм нават шириндиктериңизди алып барып,
Ал болбосо дагы жакшынакай сөздөрүңүздөр менен барып колун кыса, кармап, бетин сүйөп, куттуктаганга шашырыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Мен Энем программасынын кезектеги чыгарылышы Айткан энебиздин жакшынакай болгон бир ордосу менен, командасы менен. Эми бул команданын кайсы бир кичинекей эле чет болуп калды. Себеп дегенде Айткан энебиздин дагы командасынын составы чоң турабы? Өтө көп. Бирок бул учурда бир аз шартка карап ушундай гана адамдардын тобу топтолуп калды. Бирок ошого карабай биз эң негизги аманаттан кутулдук. Эң негизги нерсе бул Айткан энебизди жакшынакай кылып сүйлөтүп атасын алуу. Балдар, кыздарыңызга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, чалыңыздар, кат жазыңыздар. Биз энелерди барып куттуктаганга ар дайым даярбыз. Жакшы калыңыздар. Жакшы болсун, ушундай жакшы, ушундай Мен Энем программасынан дагы жакшы программалар чыгара бер улум, Сен дагы бактылуу бол. Сага дагы Кудайым ушундай жакшылордон бере берсин, ишиң ийгиликтүү болсун, дайым жакшы күндөрдөн атабыз. Аллаху акбар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бата алып программаны жыйынтап жаткан мезгилде дагы бир адам кошулуп калды. Сурап көрөлүчү, бул кимис болот экен? Gelin, çoğun gelini. Mınakey, çoğun geliniz menен сүйлөшөбүрүңүz. Каякта бул çoğun geliniz? Москвада экен мынакей. Чынар кандайсың? Сактарыңыз жакшы, блогды тугандарыңыз менен куттуктайм. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, çoğun gelini менен сүйлөшүп атат мынакей. Gelinderiңиз аман болсун. Gelinderinizge dağıntığına dünk deyimiz. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей неберелери, кыздары бардыгы биригип туруп мына бир Айткан энебизге жакшынакай өзүнүн 2 саат болсо дагы ырын тартуулаган турушат. Кана кет. Ben için kanca sen teşekkür attın. Canaba çatındı bu baktan bastın. Allah'ım özümden aylanan apa. Asılım benim bıyığım apa. Bütün balıktın yolumu kurban. Canaba siz için canımda kurban. Kalbime yaksıtın aktarım apa. Bıyığım benim asılım apa. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы замандын өнүккөн учуру, албетте техниканын жетишкен маалы, мынакей караоке менен сонун кылып туруп, мынакей Мен Энем деген сонун ырды Бибигүл Момошова деген аттуу ырчайынын ырын ырдап беришти. Энебиз ар дайым бактылуу болсун, көп жашасын эне, күч кубатта болуңуз ар дайым. Кудайым буйруса 70, 80, 90 жашка чыккан юбилейлик майрамдарыңызды ушинтип шатырата майрамдап жүрө берели. Ал үчүн сиз Кудай буйруса биз жакшы ниет кылабыз жаштар. Себеп дегенде сиздей балдар бар энелер эч качан картайбайт эне. Бүгүнкү биздин акыркы ушул тасманы ушул периште өзүнчө мына карасаңыз мына күлүп атат мына периште. Кооздоп турат. Мына. Жүрөгүмдө мен жүрөгүм ошо койсун багып отурганда ушунда дайым жүрөгүмө коюп. Өмүрлүү болсун эне, өмүрлүү болсун. Амин. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат.
ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен түйшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин ыйыгым апа. Биз 18 миң аламдын эси Алла, сизди да мени да жараткан Алла. Пайгамбар белгилеп айткандай апа, бейишим таманын астында тура. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин керегиң болуп. Урматтуу Менненин программасынын көрүүчүлөрү, мына сиздер жогоруда айткан энебиздин жашынакай болгон сүйүнүчүнө ортоктош болдуңуздар. Эгерде сиздердин дагы атаңыздар, апаңыздар, энеңиздер, чоң энеңиздер болсо, анда ушу Менненин долбооруна эч ойлонбой туруп кат жазыңыздар, чалыңыздар. WhatsApp аркылуу, Instagram аркылуу, Facebook баракчалары аркылуу байланышыңыздар, YouTube каналы аркылуу да байланышсаңыздар болот. Мен ар дайым кызматтамын. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Ата энелер аман болушсын. Жакшы туруңуздар, кийинки көрсөттөн жолукканга чейин.